Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мына бүгүн баарыбыз коомчулукту дүргөткөн, жүрөгүбүздү ооруткан кече окуя болуп өттү. Бизге Буурайдын өлүмү сабак болбоптур. Мен жалпы ушу Кыргызстандын эркектерине кайрылып кетет элем. Баарыбызда эже карындаш бар, кыз бар. Качан кыздарды сыйлаганды үйрөнөбүз. Мына бизде мыйзам бар эле, демек мыйзам иштебейт экен. Биз эми коллегалар келе дагы мыйзамды күчтөндүрөлү. Ала качуу бизге салт эмес. Ала качуу бул кылмыш, зомбулук. Ала качкан бир эле киши эмес, ала качкан жардам берген, жанында жүргөн, шарт түзүп берген бардык кишилер бирдей күнөөсүн тартыш керек. Урматтуу коллегалар, биз буга чек коюш керек. Биз мыйзам менен гана күчөтүп, биз бунун аягына чыгыш керек. Эч ким күткөн эмес ушундай болот деп. Мына 2 күн мурда көрдүк видеодон. Калып уурдап кеткенин. Кече кыздын жансыз денеси табылды. Бул Ички иштер министрлиги ошол жердеги толук жооп бериш керек. Ким ушуга 2 күн таппай жол берди? Мүмкүн керек болсо 2 саат таап атат кылмышкерлерди. Ошо 2 саат тапканда мүмкүн тирүү алып калат элек. Ошондон бул жерде баарыбыздын, эркектердин баарыбыз күнөөбүз бар. Мен ушу учурдан пайдаланып, ажаданын туугандарынан көңүл айтам. Биз урматтуу депутаттар болушунча аракет кылып, ушу мыйзам менен бышыктап, дагы бышыктап, жазаны 2 эсе көтөрүп бериш керек. Урматтуу төрайым, да экинчи маселе. Бизде Россияда азыр официал түрдө 600-700 миңден ашык биздин мигранттар жашап атат. Москва шаарында ГРЭСтин бизге өкүлүн иштесин, өкүлүн бөлүп берсин. Биз ошончо кыргыздар жашап, ошол жерде иштеп, жумуштап, бизге канчалардан акчалар жөнөтүп атат. Бирок нике куәлүк алыш үчүн же айдоочунун куәлүгү жоголса, келип кетиш үчүн бир эле кишиге 60-70 миң рубль кетип атат. Ошондуктан алар макул төлөп бергенге кымбат болуп, кымбат 2 эсе 3 эсе кылып туруп, ошол жерден ГРЭСтин өкүлчүлүгүн ачып бериңиздер. Ошол жерден баш кошкон жаш жубайларга нике куәлүгүн берсин. Жоголуп кеткен айдоочунун куәлүгүн ошол жерден берсин. 1 ай, 2 ай кетет экен, убакыт өтүп, өтө чоң очурут кезек туруп калабыз дейт. Ошондуктан ошол жерге поручение берсеңиз, ГРЭСтин бир кызматкери, 2 кызматкери ошол жерден иштеп, ошол жерден берсин. Жоголгон айдоочу көлүктөрүн жана нике көлүктөрүн.